Демек бұл зекет, бұл бір ибадат. Алланың разылығы көптөгөн бір ибадаттарға қамтылған. Мүмкін ушул зекет берүү аркылуу Алланын разылыгын таап калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан кимдин 40 кою болсо, же 40 койдон жогору болсо ал бай эсепте. Шариаттын назары боюнча. Кимдин 30 үй болсо, андан ары көчсө болсо ал бай эсепте. Кимдин 5 төбөсү болсо, андан ары көчсө ал бай эсепте болот. Же болбосо 127 миң, демек $2000 болобу, $2,5 миң болобу, 127 миң. $2000 $2000 ары көздөй ал адам бай эсепте болот дагы, ал адам зекет бериш керек болот. Бул өзүнүн, албетте өзүнүн тамташынан, минип жүргөн зарыл болгон машинесинен тышкаркы байлыгы болуп эсептелсе. Анда бул адамдар албетте зекет бериш керек. Бул зекет ибадат болуп эсептелет. Зекет берүү менен Алла разы болот, анан мал мүлкүңө береке келет. Эгерде зекет бербей турган болчу болсо, адамдын малынан берекеси качат. Малы арам болуп эсептелет. Бисмиллахиррахманиррахим. Тауба сүрөсүнүн 34-35 аятында мындай дейткенде, зекет бергендер туурасында. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Тауба сүрөсүнүн 34-35 аятында ушу именно зекетти бербей койгондор. Зекетке келгенде 40 койго бир кой берсе, андан көрү жанын суруп кетсе артык көргөн кээ бир инсандар болот да. Чындап эле. Кээ бир адамдардын адам баласын чындап эле Кудай Таалам ушундай кылып жараткан. Байлыкты ким жаман көрбөйт, акчаны ким жаман көрбөйт. Бирок акчаны жакшы көрүп туруп, ошол байлыкты жакшы көрүп туруп, бирок ошондой болсо дагы Кудай үчүн, Кудайга келгенде, Кудай үчүн келгенде, ошол нерсени Кудайдан аябаган адам бул Алланы разы кыла алган адам. Өз адам баласы 4 нерсе, любой адам 4 түрлүү болгусу келет дейт. Любой адам билимдүү болгусу келет дейт. Бардык эле адам билимдүү болгусу келет дейт. Бардык адам акылдуу болгусу келет дейт. Бардык адам сулуу болгусу келет дейт. Анан бардык адам бай болгусу келет дейт. Эч ким ушу 4-өөнүн бирөөсүн кааламаган эч ким болбосо керек да. Демек каалайт элдин бардыгы. Бирок шариаттын чегинде болсо Кудай Таалам берекесин берет экен. Бул жерде мындай дейт, караңыздар. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Кээ бир инсандар бар, алар алтын менен күмүштү кең кылып зекетин бербей сактап турат. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Кудай жолуна алар зекетин бербейт, алтын менен күмүштү топтой берет, акчаны, сомду, долларды капайт, ете берет, топтой берет. Бирок Алла жолундагы зекетин бербеген адамдар фабашширхум би'азабин алим, аларды тозоктогу жан чыдагыс азап бар экенин айтып сүйүнчүлөп койду. Бишарат деген өз сүйүнчү. Аларга тозокто адам өзү жан чыдагыс. Кээ бир тафсирлерде алим дегенди мулам дейт. Мулам дегенде ошол зекет бербеген адамдарга тозокто азап бар экен, ошол тозоктогу азапка тозок өзү түтпөй кетет экен. Тозок өзү чыдабай кете турган азап бар экен да. Демек зекет бере тургандай деңгээлге жетип туруп, ким зекетин бербей турган болчу болсо, тозок өзү түтпөй кете турган зекет күтүп тургандыгын айтып ал адамдарга сүйүнчүлөп койду. Яума юхма алейха фи нари жаханнама. Кыямат күнүндө аларга тозокто алар кызытылат дейт, атайын. Фатуква биха жибахум. Атайын бир нерселерди, үтүк сыяктуу нерселер болот экен дагы, аларды тозокто кызытылып туруп, дагы келип аларды беттерине басат экен. Аркаларына, курсактарына, жандарына басат экен дагы, баягы ошол немеси, байлыгы тозокто ушу үтүк сымал болуп. Бул жерде туква деп атат да, үтүк сыяктуу болуп ысытылып туруп, ошол мейли төбөсү болобу, мейли ую болобу, мейли кою болобу, баягы бербеген зекеттерин кызытып туруп, анан баягы адамдын бетин, аркасын, курсактарын, жандарын бардыгын кызытып туруп, үтүк менен баскандары басат экен. Хаза ма канастум ли анфусикум. Мына сен зекетин бербей сактаган малың мынакей сага пайдасы тиет деп туруп, Алла Таала не кылат экен? Жазалайт экен тозокто. Фазуку ма кунтум такнизун. Мына өзүңөр кең кылып сактап койгон
ушул зекетти бербей койгон. Могул жерде кен дегенде бизде кыргыз тилинде кен деген байлык, кен байлык деп, жерден чыккан байлыктарга кен байлык деп айтылат. Бул жерде канз деп атат. Канз деген биринчи кыргызча кен деп эле которулат. Бирок тафсирде муну айтат. Бул кайсы кенди айтып атат десе, именно бирөө зекет берүүгө парз болуп туруп, ошо зекетин бербесе, ошону кен деп айтат дейт. Анткени зекет бул ибадат болуп эсептелди дагы. Бул зекет ошол бай адамдардын кедейлерге бере турган кедейлердин акысы болуп эсептелет. Эгерде бай адам ошону кедейдин акысын бербестен, зекетин бербестен кармап калса, анда бул ошол кен кылып сактап калды эсептелет дейт да. Бул ошол жетим жесирлердин, бейбечаралардын, колунда жоктордун акысын жегендиктен мына ушундай азап болушу мүмкүн дейт. Зекет берген адамдарды пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисте айтат, алар бейишке салам айтып киришет дейт. Абу Хурайра ва Абу Саид радhiyallahu ta'ala анхума, Hazreti Абу Хурайра, Hazreti Абу Саид эки сахаба риваят кылып атат бул хадисте. Хатабана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фақал. Пайгамбарыбыз бир күнү бизге кутба айтты. Мына кутба дегенде ушундай имам туруп алып, ушундай маселе кылганды кутба дейт арабча. Пайгамбарыбыз бир күнү кутба айтты. Анан кутба айтып атып, арасында минти дейт. Валлади нафси биядихи, валлади нафси биядихи, валлади нафси биядихи. Пайгамбарыбыз алейхиссалам 3 жолу касам ичти. Менин жаным колунда турган затка ант ичем. Менин жаным колунда турган затка ант ичем. Менин жаным колунда турган затка ант ичем деп пайгамбарыбыз алейхиссалам 3 жолу катар менен ант ичти. Демек, азыр деле илгертеден эле ушу ислам пайгамбарыбыздын учурунан баштап эле арабтар жөнөкөй нерсеге ант ичпейт. Өтө бир зарыл, өтө бир күйүп кете тургандай, өрттөнүп кете тургандай, өтө бир зарыл деп эсептеген маселеге келгенде касам ичип айтат. Сумма акабба, кийин пайгамбарыбыз алейхиссалам баягы толгонуп кетти дейт да. Аны көргөндө, пайгамбарыбыздын толгонгонун көргөндө, бардыгыбыз толгонуп, пайгамбарыбыздын толгонгонун көрүп, биз да толгонуп бир сыйра жашып алдык дейт. Жашып алдык дегенде ыйладык деген сөз да. Бир сыйра пайгамбарыбыз толгонуп, биз да толгонуп кеттик. Ла ядри ала мада халиф. Эч ким өз билбейбиз дейт. Пайгамбарыбыз эмнеге касам ичип атат? Эмне үчүн андай 3 жолу катары менен касам ичти? Биз билбейбиз, бирок пайгамбарыбыз кичине көзүнө жаш алды, биз да кошулуп көзүбүзгө жаш алдык дейт да. Пайгамбарыбызга махаббат да бул, сүйүү. Пайгамбарыбыз эмне кылса ошону жан дили менен алар эметкен. Пайгамбарыбыздын көңүлү чөксө, алар пайгамбарыбызды көрүп эле өзүнөн өзү көңүлү чөгүп, пайгамбардын эмнеге көңүлү чөктү болду экен деп өздөрүнөн өздөрү кейип кыйнала берген. Эгерде пайгамбарыбыз жадырап, жайнап чыкса, алар эмнеге билбейт, пайгамбарыбыздын көңүлү сонун болгон үчүн ошого эле кубанып, сүйүнүп, өздөрүнөн өздөрү кыдыңдап эле сүйүнүшө берген. Сахабалар ушундай болгон. Бул чындап өзүң жакшы көргөн адамды үйдө деле ошондой го. Апаң ооруп калса, жакының ооруп калса, апаң ооруса сен да кошо кейисиң. Апаң жашынакай жаркылдап отурса, сенин да настроениең жакшы болот. Алар пайгамбарыбызды сүйгөн, ошондой болгон. Пайгамбарыбыз ыйлады, биз да кошулуп ыйладык дейт. Билбейбиз эмнеге касам ичти, бирок пайгамбарыбыз эметти, биз да кошулуп кайгырып атабыз дейт. Сумма рафа расаху, кийин башын көтөрдү. Ва фи вajhihil bushra. Пайгамбарыбыз кийин башын көтөрдү. Башын көтөргөндө пайгамбарыбыз сүйүнүп көтөрдү. Пайгамбарыбыз башын көтөргөндө пайгамбарыбыздын жүзүнөн биз кубанычты көрдүк дейт. Факанат ахабба илайна мин хумурин наам. Пайгамбарыбыздын жүзүндөгү жылмаюу биз үчүн хумурун наамдан жакшы эле дейт. Хумурун наам дегенде азыркы учурда ушундай айтсак болот да. Сиз азыр жума намаздан чыксаңыз эле бирөө сизге бир белек коюп коюптур, ал жерде дарбазанын жанында бир машина турат. Анан машина болгондо да жөнөкөй машина эмес. Азыр эң популярный болуп атпайбы, мисалы 570. Жөнөкөй эле бир тиги запор эмес да, же тиги Фитсит эмес. Именно Lexus 570 турат. Калдайып сизди күтүп турат. Болгондо да 2019-жылкысы. Дем ала албай, демиңиз кыстыгып, булдуруктап, эриндериңиз дирилдеп, өзүңүздү жоготуп коюшуңуз мүмкүн да.
суу чачып эс алдырышыбыз мүмкүн да, сүйүнгөндүктөн. Кээ бир адамдар күтүшү мүмкүн. Ал оюнда күтпөгөн, өмүрүндө элестетпеген белек алдында турган болчу болсо, адам баласында ошондой таасир болот. Пайгамбарыбыздын биз үчүн бир карап пайгамбарыбыздын жакшы көңүлүнүн ачык маанайы биз үчүн хумурун наамдан жакшы дейт. Хумурун наам дегенде ошо пайгамбардын учурунда кызыл төөлөр болгон экен, чоң кызыл төө болгондагы, ал кызыл төөнү не каждый минген эмес экен да. Мындайча айтканда, ошондой бир кыйындарга гана Кудайым бир бешене баягы ачып койгондор гана ошол төөгө неметпесе, демек мындайча айтканда эң бир баалуу, эң бир кымбат төө экен. Пайгамбарыбыздын жүзүндөгү жылмаюу бизге ошол кымбат төөдөн да артык эле дейт да. Бул пайгамбар болгон махабатын айтып атат. Пайгамбар сүйүнсө кошо сүйүнүп, пайгамбарыбыз ыйласа кошо ыйлаган сахабалар. Пайгамбарыбыз башын көтөрсө жүзү нур тамып, пайгамбар сүйүнүп турат. Настроениясы биздин тилип айтканда 5 экен да пайгамбарыбыз алейхиссалам. Биз да көрүп кубандык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма мин абдин юсалли салаватил хамс". Кайсы бир адам 5 убакыт намаз окуса, ва ясуму рамадана, 30 күндүк Рамазан айында, мына Рамазан айында турабыз, орозо кармаса, ва юхриджу зака, жана зекетин чыгарып, зекетин берсе, ва яжтанибул кабаира саб'a, шариатта чоң күнөө болгон 7 күнөө айтылат. Хадисте 7, эми негизи чоң күнөөлөр исламда 70тен ашык чоң күнөө бар. Бирок пайгамбарыбыз 7 чоң күнөөнү бир ооздо, бир сөзүндө 7өсүн санап берген. Ошол хадисте айтылган 7 чоң күнөөдөн сактанса, анда ал адамдарга бейиш эшиги ачык болот. Бейиш эшиги ачылат экен дагы. Бейиштин эшигине барганда бейиш эшиги ачылат экен дагы. Периштелер айтат экен: "Удхул бисалам". Салам айт дагы, саламатта болгон абалда, жадырап жайнаган абалда бейишке кире бер дейт экен. Мына зекет берген адам, мына ушул жерде 5 түрлүү адамды айтып атат. Биринчиси 5 убакыт намаз окуган адам, экинчиси Рамазанда орозо кармаган адам, үчүнчүсү зекет берген адам, төртүнчүсү 7 чоң күнөөдөн сактанган адамдар. Иштани бу ас-саб'ал мубиқат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 чоң күнөөдөн сактангыла дейт. Биринчиси Аллага шерик кошуу. Аллага шерик кошуу деген Алланын баласы бар, Алланын аялы бар, Алланын атасы бар, Алланын туугандары бар, жекжат уругу бар деген сыяктуу да. Иса пайгамбарды Кудайдын баласы дешип атпайбы мисалы? Биз айтабыз, Алла Таала асман жер ай аламды жараткан. Алла Таала эч кимге муктаж эмес. Алла Тааланын окшошу жок, теңдеши жок. Алла Тааланын кудретиндей күч кудрет эч кимде жок. Биринчиси Аллага ширк кошпоо. Кимде ким Аллага ширк кошсо, ал ширкти Алла Таала кечирбейт. Экинчиси катулун нафс, адам өлтүрүү. Үчүнчүсү сыйкыр кылуу. Төртүнчүсү зына кылуу. Үшүнтү пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде 7 нерсени санап берген. 7 нерсени эмки жумада иншалла толуктап айтып беребиз. Азыр мындай реклама кылып койдук.